Мына быйыл 2019 жылдын 9 сентябрында Кыргызстан тарыхында биринчи жолу комуз күнү белгилене турган болду. Бул тууралуу президенттин жардыгы чыкты. Албетте кыргыздар комуз күнүн ансыз деле угушат. Бирок эмне себептен комуз күнүн белгилөө маанилүү, зарыл деп эсептейсиз? 9 сентябрь комуз күнү деп жарлык чыкканда бул абдан чоң биз үчүн сүйүнүч болду. Анан кийин сыймык болду. Себеби дегенде ушул байыртан бери кыргыз эли ушул комуз менен ушинтип чыгармачыл өзүнүн күүлөрүн чыгарып, өзүнүн тарыхын, башына өткөн ушундай жакшынакай бир тарыхтарды баарын тең ошого чагылдырып келген да. Анан ошол күүлөрү дагы ошого далил. Мисалы үчүн кээ бир күүлөрдүн мисалы үчүн тарыхын чечмелей келсек, тээки 1,5 миң жыл илгерки баяндалган окуялар бар да. Мисалы үчүн жанагы Атила жөнүндө күүлөрү бар. Чыңгыз хан убагындагы чыккан күүлөрү бар. Анан биз билбеген күүлөр бар. Алардын тарыхы ого эле терең. Биз аны кайсы мезгилде экенин чечмей эле албайбыз. Эми эң эле башынан айта кетсек, Камбархан деген биздин бабабыз ушул комузду биринчи ойлоп тапкан дейт. Мен чоң атам ураалы кичинекейимде айтчу эле. Камбархан деген мергенчи тоодо дейт, аң улап жүрүп, бири добушту угуп калат да. Бул эмнеден чыгып атат десе, жана эки тоонун ортосунда бир кандайдыр бир ушундай үн чыгат дейт да. Көрсө дейт, ошол бир тоонун чокусундагы тиги кайберен кандайдыр бир секирип өтөм деп, ичегиси чубалып калат да, экинчи тоонун чокусуна барып илинип калат экен да. Анан ошондон жел аргы болгондо шамалдан жана термелип күү чыгаттыр дейт. Анан ошого тай туягын кийип алып, анан ошо тоого чыгып барып, ошо кылды алып көрүп, анан үйүнө келип анан биринчи комузду жасаптыр депчи. Анан биринчи күндө ошо чыгарган. Анан Камбархан деген күүнүн башы Камбархан деп ошондон калган дейт. Камбархан деген Азыр элдер комуз жөнүндө маалымат издеп интернетте карай турган болсо, Википедияда байыркы учурдан бери комузду эң мыкты чапкан чеберлердин 5 кишинин ичинде сиздин ысымыңыз турат да. Ушул өнөргө кантип келип калдыңыз? Мен негизи ушу комузду сүйгөн жакшы бир үйлөдө өстүм да. Мен атам, чоң атам, энелерим, атам бир туугандар баары тең эле ушул чогулса эле комуз чертишчү да. Карамолдо ата келип турчу экен. Карамолдо ата менен теңишчү экен. Илгери ошол жанагы кумбел деп коет. Ошол биздин жанагы аталарыбыздын конушу экен. Ошол жерге баягы оторлоп мал кайтарышып чогуу. Ошол жерден Карамолдо ата менен мен чоң атам ураалы ошол жерден комуз чертишип, кой кайтарып жүрүп бирге өсүшүптүр да. Анан кийин ошол Карамолдо ата кийинде эле жана куш салып, анан чоң атам жылкычы экен да, кырчынды жайлоодо. Ошол кырчынга анан куш салып келчү экен. Ошол жерден анан Саякбай ата, Ыбырай ата, Карамолдо аталар ошо гастролдоп жүргөндө да келишчү дейт. Себеби ошо ал кезде ошол жанагы жылкы багы анан кийин абдан берекелүү экен да, мен чоң атамдын. Чоң эне дагы ошо баары сыйлап турса керек. Анан ар дайым эле ошо келери менен ошо жанагындай таң тамаша, той тамаша дегенде ошондой дайыма. Мен кичинекей элес буласы билем, ошо анча-мынча ушулар келип батасын берген окшойт да.
Анан ошолорду айтып эле калышчу. Ой, Молдекен аябай жакшы жер деп. Анан күүлөрүн дайыма ошо угуп чоңойдум да. Эгер патефон деген болор эле, патефондо толтура мындай табактар бар эле. Анан ошол табактарды коюп алып эле тегерете берчүбүз. Кары Молдо атанын күүлөрү ошондо эле кулакка сиңип калыптыр. Ошол анан кийин негизи бул канда деле бар болсо керек көкүрөктө. Себеби кылымдардан бери келатып ошо кыргыз элинин канына сиңген да комуз. Байыртан бери. Кыргызды комузсуз элестетүүгө мүмкүн эмес. Ар бир кыргыз деле ошол комуздун үнүн укса, жанагы жаңы төрөлгөн наристеден баштап ошогон баягы тыңшап калат да. Абдан кандай берилип, ушундай таасир алат. Анан ошондон болуш керек. Мен дагы ошо окууну окуп бүткөндөн кийин бир топ жыл иштеп жүрүп андан кийин ошол тиги Союз убагында эле жумушту таштап комузга биротоло аралашып кеттим да. Ошо комуз чаап, комузду аракет кылып мындай өстүрүү, өнүктүрүү максатында. Буган эч ким мени ошо сен комуз чабасың, сен ушул комуз жагына ооп кет деп мага мындай мажбурлаган жок. Өзүмдүн эле баягы каалоом менен. Анан негизи комуз чапкан киши өзү комузчу болуш керек экен. Илгери тет камбаркан атадан бери келаткан бул жөрөлгө. Себеби жанагы комузду черткенди билген киши чапканда ал үнүн дагы табыш керек да, туура. Ошон үчүн ошо жанагы комуздун үнүн табыш үчүн ошол комузду угуп, чертип, ошону чечмелеген ушундай бир билими болуш керек деп ойлойм да. Анда сиз комузчулук өнөрүңүздү көргөзүп, сахнада аткаруучу катарда чыгып жүргөн учурларыңыз болсо керек. Мектепте окуй элек чагыман баштап эле жанагы олимпиада дегендерге алып барып черткиздирчү. Себеби кичинекей мен эле бир аз кичине бото, камбаркан деген күйлөрдү кайрычу элем. Кербез деген күйлөрдү. Анан ошондон бул ошо мени алып барып ошо чогуу ээрчитип барып черткизип коюшчу. Эми сиздин нактаа усачылыкка кайрылсак, комузду эмнеден чабасыз, материалын кантип даярдайсыз? Эми илгертен калган чоң аталардан калган баягы ыкма боюнча өрүктөн көбүнчө чабылат экен. Ошол чоң атам дагы комузду чаап жүрчү экен. Ал ушу сомдоп койгон комуздардын ичинен мына бир комузду таап алып, мен дагы чоң атамдын аспаптары менен биринчи жолу ушуну 13 жашымда чапкам да. Дагы улантып, ушу мектепте окуп жүргөндө дагы комуздарды чаап жүрдүм. Анан кийин мектепти бүткөндөн кийин окууга тапшырып кетип, ушул искусство жагын, маданият ушул окуп калдым, жана искусство институтунда Бибесара Бейшеналиева. Анан ошо менен Чолпон атада бир топ жыл иштеп жүрүп эле, баягы убакыт өтүп атат, улам. Кой менде комузду биротоло баягы алдыга койгон максатты баягы улантайын деп, анан кийин ошо боюнча эмеге жумушту таштап арыз жазып чыгып кеттим да. Ал кезде жумушту таштап кетиш бул өзү бир таң калыштуу нерсе экен да. Мен азыр анда мен үчүн кандайдыр бир өтө маанилүү чечим болгон экен. Анан ошо боюнча баш отум менен комуз чаап иштеп, комузду аракет кылып, жана күүлөрдү үйрөнүп, тарыхын изилдеп дегендей. Телевидениялар, радиого күүлөр жаздыра баштадым. Кийин бир топ жана ийгиликтер дагы болду. Мисалы, ошо жанагы конкурста, республикалык конкурстарда баш байгелерди беришти. Анан анысына рахмат. Иши кылып, ошо боюнча эле мына ушул кезге чейин азыр мына Бишкек шаарында тиги консерваторияда мугалим болуп иштеп атам. Дагы эле ошо комузду үйрөтүп жаштарга. Бул баягы музыкалык аспаптын өзүн жасоо бир сыйкырчынын ишинде болсо керек да. Мында жөн эле жыгачты алып коюп, ар ким эле комуз жаза бербесе керек. Анда жөн эле жасалган комуз ырдабай да коюшу мүмкүнбү? Айтор ушул бир сыйкыры бар го дейм да бул иштечи. Сиз ошол жыгачты колуңузга кармап, элестетип, эмне болушу мүмкүн деп нары жагынан бир түкүлдөтүп көрүп, ушул жазуу иштин процесси жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Бул өзү абдан кызык да. Кандайдыр өзүнүн башкага кандай билбейм, маган ушул абдан кызыктуу да иштеген. Ушул өрүктү мисалы үчүн өсүп турган өрүктү барып эле жыга албайсың да. Мисалы үчүн кээ бир ээлери бизде өрүк бар эле жыгып койдук элек, же болбосо жыгат элек.
ушуну комуз чаап эме колдонуп көрбөйсүңбү деп көбүнчө ошо ээлери мага сунуш кылышат да. Анан барып баягыны жыгып келип, аны тилип, анан сомдой баштайсың. Мына ошол жанагы этабы менен болуш керек. Баары тең өзүнүн жана тиги кезеги болот иштеген. Андан кийин баягыны кургатканга коесуң. Кургаткан бул өтө абдан маанилүү нерсе. Комуздан мисалы үчүн ошо кургаткан ошол материалдан жаракка кетпеш үчүн аракет кылыш керек да. Илгерки ата бабалар комузду адегенде ошо сомдоп туруп кургатыш үчүн кыкка көмүшчү экен. Мен адегенде ошондой ыкма менен чаап жүрдүм. Комузду сомдоп туруп анан кыкка көмүп коюп, бир нече ай ошонун ичинде 2 ай кыкта аябай кайнап ысып жатат дагы. Аны алып чыгып анан кийин кургатканга коесуң да. Анан кургагандан кийин анан жанагындай эле аталардын тиги герки чоту менен ойгу жойгу түрпү өгө деген ошол жанагы музыкалык аспап жасай турган илгерки эле аспаптары көп болгон. Ошолорду алып чыгып анан ошол менен өгөлөп, керкилеп, ойгулап, жойгулап атып, кырып чыйшып, кылып колдон келишинче аракет кылып жүрүп, анан кийин эми бул өнөр деген өсөт экен да. Мындай кылсак болот экен, тигиндей кылсак болот экен, тигинден көрөсүң, мындан көрөсүң. Анан кийин ошол музыкалык аспап жасоочу усталардын кээ бири ошол ыкмаларынан үлгү аласың дегендей. Анан эң негизгиси ошол комуздан жакшы ошол музыкалык үндү табыш керек. Кандай кылса? Ооба, сыйкыр жери. Ошол болуп атат да. Ошондон жанагы кулакка угумдуу, мукамдуу үндү табыш керек. Бул өтө чоң мааниге ээ. Себеби комуздун өзгөчө жөнөкөй көрүнгөн менен деталдары бар да, мисалы үчүн бул чарасы, мойну, башы, анан капкагы, ошол баарынан кылы, тепкеги баары кандай коюш керек, кандай өлчөмдө койсо колго эптүү болот. Жана камаркан тууралуу айтарда кылын айтпадыңызбы, ичегиден ушинче жасалат деп. Анан ичегиден жасалган азыр эл көп эле билет го. Азыркы комуздардын кылы эмнеден жасалат? Эң жакшысы жана кеткут деген койдун ичегисинен жасалган, медициналык жанагы Медицинада колдонула турган кеткут. Жипти ошондо колдонушат да. Ал койдун ичегисинен жасалган. Андан кийин колго дагы жасап тагып жүрүшөт чоң комузчуларчы. Мен деле өзүм март айында, апрелде комуздун кылын жасоо боюнча мастер-класс өткөрүп, ушул тиги көрсөтүп бердим. Себеби ошол ичеги кыл жасаганын көрүп да калгам да. Андан кийин негизи койдун ичегисинен, анан эчкинин ичегисинен жасалат экен да, негизи илгерки ата бабалардын немеси боюнча. Анан негизи ошол азыркы учурда жанагы үнүнө, анан кийин мындай эмесине карап туруп, ошо жанагы нейлоновый жиптерден жасалып атат. Натуральный немеге ичегиге жетпесе дагы, бирок ошого жакындап барат экен да. Мурда жана леска деген тиги балкармаган кылдарды ошолорду тагып ошондой кылып жүрүшчү. Эми анын кээ бирөө жакшы, кээ бирөө начар болуп калат да, жанагы лесканын. Ал эми капрон ошо нейлоновый жиптен жасалган кылдар жанагы азыр көптүр шайкеш келет тиги эми ичеги кылга караганда. Бирок ичеги кылга жетпейт. Ичеги кыл абдан жумшак, анан кийин үнү угумдуу болот. Азыр Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде комуздун 4 түрү колдонулат экен. Комуз прима, комуз секунда, комуз альт, комуз бас деп. Демек, биздин колго тийген комуздун баары эле бирдей эмес турбайбы? Ооба да, илгертен эле бала комуз, ырчы комуз, күй комуз деп илгери эле бөлүнчү. Анан комузчулар илгери абдан көп болгон илгеричи. Анан эл ичинде ошо аш тойлордо абдан ушундай комузчулардын ушундай беттешүүлөр көп болгон экен. Бул өзү салт болгон. Бул комузчулардын беттешүүсү жөнүндө Махмуд атабыз жазып кеткен. Махмуд Кашкари, биздин Барскондук көлдүк киши. 2 оглан кобуз ачты дейт. Ошол сөздүктө жүрөт да. Bunun çeşmelenisi деп айтылат да. 2 уул
комуз чертишти, мелдешти, беттешти. Бул өзү конкурс да, азыркыча айтканда. Илгериле бар экен, ошондо 1000 жыл илгери ошол. Демек, ошол жанагы комузчулар ошол кезде эле өсүп, өнүгүп калган кез экен да, ошол кезде эле. Ал эми мына тарыхын карасак, комуздун тарыхын карасак, Алтайда Пазырык деген бир коргондон табылган экен комуз. Мындан биздин заманга чейин 4-5 кылым деп жанагы радиоуглероддун анализи менен ошону датасын коюп атышат да. Анан кийин ошол жерде кыргыздын ушу бир кандайдыр бир сөөктүн жанында коюлган буюмдары анан комуз табылып атпайбы. Анан окумуштуулар далилдеп атат, бул канагы ДНК анализин алса, кыргызга 100% шайкеш келип атат, азыр кыргыздардын каны мененчи, ДНК анализи. Демек бул кыргыздардын көрүстөнү. Ана комуз дагы кыргыздыкы болуп эсептелип атат да. Демек, ошол кезде эле комузду чертип жүрүп аткан болсо, 2,5 миң жыл илгери коюлган сөөктөн табылып атат да. Анан ошону мындай жалпы жолунан 3000 жылдык деп ушундай кабыл алды биздин окумуштуулар, аксакалдар. Тиги жакта тизип турганда бүт бар өзүңүз чапкан комуздар бири-биринен айырмалуубу ушул звучаниясы, добуштары? Эң биринчи боорукки комузду көрсөтөйүн. Бул комуз эми бирөө ушул илгери токтогул комуз деп коет. Илгери чабылган комуз экен, анан кийин ушул реставрацияга алып келдилер. Менимче ушул комуз илгерки комуздардын үлгүсү болуш керек да. Байыркы замандан бери. Токтогул комуз деп айтылат бул комуз. Комуздун үнү ушундай, ал эми боорукки комуз бул альт комуз деп айтылат. Бул жанагы күүлөрдү, чоң залкар күүлөрдү, кара күүлөр черткенге ылайык да. Чоң атам бутайын чертип берейин. Чоң атамдын бир кайрыгын, мисалы ар кандай жанрларга бөлүнөт да. Ушу камбаркан, ботой, кербез, толгоолор, кайрыктар деп ушул жалпы жолунан. Анан кийин ушу шыңгырама деген дагы бир жанр бар өзүнчө.
Анан эң айта кетчү нерсе, комуз түрлүү буроолор менен буралат дагы. 18 буроого чейин жеткирип жүрүшөт. Жалпы жолунан бир 16 буроосу кеңири колдонулуп келген да. Анан булар күүлөр дагы абдан байыркы, буроо дагы байыркы деп эсептейм. Дүйнөдө мындай ушундай музыкалык аспап жок. Эч бир элде, бүт жер шарында ушундай көп түрлүү буроолор менен буралып чертилген музыкалык аспап жок да. Ашып кетсе бир 2 буроо менен буралат. Ал эми комузда болсо өзүнчө ушундай айрыкча бир өзгөчөлүгү бар. Бул сиздин өнөрүңүздү комуз чабууну мындай бир өткөрүп берип аткан, үйрөтүп аткан бир андайлар жокпу? Кызыгып сизге келип үйрөнөм дегендер. Үйрөнөм дегендер көп эле. Бирок ага шарт жок да, аларды окутуп, ошон үчүн айтып атпайм, устакан ачыш керек. Мисалы үчүн Бишкектен бир участок тапсам эптеп, бир өкмөттүн жардамы менен болобу, же болбосо кандайдыр бир жолун тапып, спонсорлордун жардамы менен. Ошол жерге устакана ачып, ошол жерден жанагы шакирттерди ошол окутканга шарт түзүлөт эле да. Ал эми мына бул жерден көп эме баягы шарт жок экен да. Иштесең кошуналарың да жакшы көрбөйт да, мисалы үчүн. Бул өзү абдан баягы ызы чуусу көп болот да, тиги. Чарылдап керелден кечке жанагы станок иштесе, өзүң айбагасың, кошуналарым тынчын албайын депчи. Ага өзүнчө бир устакана керек. Анан бизде ошондой жок азырчы. Анан музей ачыш керек. Музыкалык аспаптардын музейин ачыш керек да. Кыргыз элинин ошол байырктан бери сакталып калган музыкалык аспаптарын чогултуп, ошол жерге эме кылыш керек. Анан чет өлкөдөн келишет. Мына Англиядан бир Лу деген бир досум бар. Америкадан келишет. Европанын бир топ өлкөлөрүнөн келишет. Орусиядан келет, мына Казакстандан келет. Өзүнүн эле жакын кошуналардан. Анан кийин кичине анча-мынча ыңгайсыз да. Эми мен дагы баягы комузчу катары күү чыгарганга аракет кылып жүрөм. Анан өзүнчө отуруп калганда жана энелер жөнүндө күү чыгаргам да. Эне жүрөгү деп. Энелерге арнап. Ошол жана Чыңгыз Айтматтын Кылым карытар бир күн деген китебинде Найман эненин тагдырына байланыштуу чыгып калган да. Ошол күүлөр